Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, жакын арада Бишкек шаарындагы мэриясы Ататүрк парктагы берилген участоктун баарын мамлекетке кайтарабыз деп чечимин аныктады, айтты. Жана мурдакы мэриянын чечиминин баары жокко чыгарылып, эми участоктун баары, жердин баары кайра мамлекетке өтөт деген чечимин айтышты. Ошондо журналисттер, коллегаларым иликтөөлөрдү өткөзүп, мурдакы чиновниктер, мэрлер ушул участоктарды, жерлерди таратып, ошолор жоопкерчиликке тартылсын деген иликтөөлөрдү чыгарды. Ошолордун арасынан Медеткан Керимкулов, Нариман Тулеев, Данияр Үсөнов, Арсанбек Ногоев жана башка мэрлердин аттары аталды. Бирок бир дагы мэрге тилекке каршы чыга албай, ошолордун ойлорун алганга мындай шарттары жок болуп калды. Биз азыр бүгүн мына Бишкек шаарынын экс-мэри Нариман Тулеевке чыктык. Нариман Ташполотович, саламатсыңарбы? Чоң рахмат бизге жообуңузду берип, анан ушу маекке макулдуңуз бергениңизге, анткени жанагы иликтөөлөр көп суроолорду жаратып жатат. Кыскасы, сиз мэр болуп турганда ушу Ататүрктөн 21 участок жер берилип кетти деген айыптар коюлуп атат ошол иликтөөдө. Анан ошо сиздин колуңуз менен постановлениялар бар экен. Ошол жөнүндө эмне деп айта аласыз? Эң алгачкы суроо. Эми 2008-жылга эгерде биз кайра келсек, эми агесте азыркы күн менен мурунку жашоону, турмушту мындай болбойт да. Негизи бүгүн мисалы азыр көрсөңөр бюджет, шаардын бюджети 32 миллиард деп атат мисалычы. А мен балдарга тамашалап койгом, бизде 32 миллиард болгондо Бишкек шаарына чымынга тийиспейт элек деп мисалы. А бизде агесте 1 миллиард 800 миң, 2,5 ушундай бир ушундай акча менен иштегенбиз да. Ошонун 99% бул бүт тиги социалдык код, социалка деп. Ал врачтар, айлыктар да жалаң айлыкка кетчү. Развитияга деген мындай өнүгүүгө бир тиын жок болчу мисалы. Ошого карабай эми биз иштедик да. Анан эми агесте кичине саясат башкача болчу мисалы. Акчаны кайдан алабыз? Акчаны ошо кезде конкурс, ошо кезде мен келгенде тиги түшкү магистралдын арты, агесте магистралдын баасы да жок болчу, билесиңер. Магистраль өзү да жок болчу мисалы. Магистралдын өзү да акча жок болчу. Ошол магистралды ар жагынан кичине акча табабыз деп, мисалы шаарга табабыз деп магистраль да салдык. Магистралды ошол бекер салып бердик, спонсорлордун акчасы менен бекер салдык. Мисалы $5,5 миллион бүттү ошондо. Анан ошондо ар жагын баягы өнүгүү мамлекеттер кандай кылат? Мындай жер берерин алдында жолун берет, суусун берет, свет, электричествосун берет. Ошондой кылып туруп анан бере баштадык. Канча деген конкурс өткөрдүк мисалы. Агесте жердин баасы деген азыркыдай эмес. Азыр ошо кезде мен ушул $3,000 баалап биз жерди бергенде эч ким алчу эмес. Бир соткасын. Бир сотканы $3,000 дегенде эч ким алчу эмес. Канча деген конкурс өткөрдүк. Жерди гектарлап бердик, эч ким алган жок. Анан соткаларга бөлдүк. 20 сотка, 30 сотка деп мисалычы. Ошондон акырынан ала башташты эл, мисалычы. Ошондон кичине жана түштүк магистраль тургандан кичине баасы өзүп, ошондон кичине ала башташты. Анан эми жанагы токтомго кайрылсак, мен кезегимде 21 токтом деп атат. 2008-жылы кала башына Нариман Тулеев дайындалат. Тулеев учурунда Ататүрк паркынан 21 жер тилке жеке колдорго өтүп кетет. Мен ошону уккандан кийин өзүм да отуруп алып, балдарды жиберип, мэриянын архивине тияк биягынан карап отуруп, анан азыр көрүп атам. Ана биринчи ошол мен келгенде эле мен мына указды көрсөтүп коеюн Семетей сага. Мен 18 июль 2008-жылы мынакей мэр болуп турмун. 18 июль. Токтом 17 участкага 18 июль чыгып атат. Ошондо мен келген күнү, ошол эле келген күнү. Мен мэр болуп келип атам, ошол күнү 17 участок чыгып атат. 21-ин ичинен 21 участок. 21 участок, 21 токтом постановление деп атпайбы? Ошонун 17-си ошол 18 июлда чыгып атат. Анан мен кантип мисалы жерди берер үчүн
кичине анча мынча убакыт керек да, туурабы? Эми ошол 17 участок боюнча айтып коеюн. Эмне участок? Бул билесиңер 2007 жылы бул Акаевдин үйү, резиденция Акаева болчу, билесиңерби? Тиги Душанбенкеден кетип баратканда оң жакта Акаевдин ошол жерде резиденциясы салган үйү. Анан баягы революциядан кийин калып, ошонун бир 2,1 гектарын Усенов убагында Горкеңеш биригип алышып, ошол кезде ошону бөлүшөт. Канча гектар эле жалпы аянты? Жалпы бир 3,5 гектар болуш керек Акаевдин жери. Ошону бир 2 гектар 10 сотка, 2 гектар 40 сотка экен, ошону мындай бөлүшүп, ошону анан прямой продажага чыгарышат. Анын мисалы ошол тарыхы ошондой. Ал тарыхта ошол жерди сатыш үчүн Горкеңештин чечими чыккан. Бул жөнүндө мисалы Данияр Усеновдун абагында болгондо 2007 жылы мынакей Горкеңеш 2007 жылкы Горкеңештин чечими турат бул жерде. Ошондо Горкеңеш чечим чыгарды, ушул 17 участокты бөлүп сатыш деген, а жерде Горкеңештин мынакей бул жерде Горкеңештин чечими турат. Мынакей канчанчы токтом экен? 30 ноябрь, мына 30 ноябрь 2007 жыл 384 деп туруп, мынакей коомчулукка көрсөтүп коеюн. Мен 2008 18 июлда келдим. Бул жер сатылып атат. 30 ноябрь 2007 жылы башталып атат мисалы. Бул жерде мынакей Горкеңештин чечими турат. Бул жерде Горкеңеште произвести переоценку незавершенного строительства объекта гостиничный комплекс южной части города Токтоналиева. Она представит, то есть даярдап саткыла деп мэрияга Горкеңеш тапшырмай атат. Ошонун артынан бул жерден Усенов бул жерден токтому чыгарып атат мына. Бул жерден мына муну бөлүп саткыла деп. Анан Усенов убагында, Усеновдун убагында бар бул жердин баары сатылат. Мына ошол сатылганда мен бир приказын көрсөтүп коеюн, мынакей кандай кылып сатышкан. Мына бул жерде мен бир приказын алып чыктым да. Так. Апрель 2008 жылы. Баягы документтердин баары даяр болуп, уже булар элге прямой продажа кылып сатып, уже элден акча түшүп атат а жерге. Ошондо 17 участокка мынакей кээ 17 сотка, кээ 19 сотка ушундай сатылганда, ошондо мынакей приказ, мынакей семетей. Карасаң, апрелде мен келелекте, мен келишимче дагы май, июнь, июль 3 ай. 3 ай мурун ошол 17 участок сатылып атат. Бул уже как кызыл китеп катары да, Албетте, сатылып уже акчасын төлөп атат. Акчасы приказ чыгып, мынакей Кумиден приказы чыгып, мэриянын чечимин аткарып 7 миллион 600 миңге мына бир участокты мен бир эле примерди көрсөтүп атам. Курс эгерде ошол кезде 36 экен, 19 сотка жерди 211 миң долларга пустой жерди сатып алып атат. Ошол кезде бул азыр деле көрсөңөр болот, 2008 жылы 200 миң доллар деген бул чоң акча. Ошол акчанын баары мэрияга түшкөн. Мисалычы. Анан апрелде булар акчасын төлөп атса, анан Тулеев саткан жери болуп калабы же Усенов саткан жери болуп калабы? Бирок токтомдо сиздин колуңуз турат. Мен 18-нде келип атсам. Данияр Усенов сатса, Горкеңеш чечимин чыгарып берсе, анан мэрияга акчасы түшсө 17 участокка, анан мен кантип кол коюп бербейм? Горкеңештин чечими чыкканда ушул мэр обязательно кол коюш керек да? Албетте. Горкеңеш деген бул мэр, бул жогорку кеңеш да. Жогорку кеңеш чечим чыгарып бердиби? Значит, мэр как премьер-министр жазаш керек. Ошол Усенов өзүнүн убагында Горкеңеш чечим чыгарып берген, Усенов саткан, акчасы түшкөн. Усенов бир гана кол койбой кеткен, мага келгенде мен ошол келген күнүнөн кетип калып атпайбы? Ну, бул жерде мен саткан жокмун, эгерде мыйзамга туура кылып келсе, бул 2007 жылдан бери башталып келаткан жер болчу, негизи ошондой. Ошондо бул Акаевдин менчиги эмес, мамлекеттин менчиги болгон экен да, ошол гостиничный комплекс. Эми убагында Акаев менчикке деп чыгарган да. Анан кеткенден кийин анан кайра шаардын балансына калып калган. Анан кайрадан сатып атат. Шаар анан ошону бөлүп туруп,
ошол резиденцияны ошол Акаевдин резиденциясын бөлүп туруп Верховный сотко биз өткөрүп бердик. Верховный сот алабыз дегенден Верховный сотко өткөрүбүз. Анан кийин тегерен отуруп Ген прокуратурага келип калбады. Ар жагын болсо ошол 2007-жылы сатылып башташкан. Мен келге чейин уже сатылып, уже апрелде эле сатып коюшкан. 17 участок. Калган 4 участок боюнча. 4 участок болуп атабы? Калган 4 участокка мындай болгон эми. Жерде баягы Түлеев атасына жер берип кой деп атпайбы? Ооба. Түлеев атасына жер койгондон муну мынакей 2005-жылы, мына мен көрсөтүп коеюн. Мына 2005-жылы жогорку соттун чечими чыккан. Биз ушул жерде центрде участогубуз бар болчу. Биринчи линияда Горький Чуй проспектиде. Ошол жерде элдер салдыртпай коюп, соттошуп отуруп, анан Верховный жогорку сот чечим чыгарып берген. Мэрияга жер берилсин деп, мисалы. 2005-жылдан баштап ушул токтом 2008-жылга чейин мэрияда жатты. Бир да мэр чечпей, мисалы. Бир да мэр. Бирок чечиш керек болчу. Токтом эмне жөнүндө дагы бир жолу? Бул ушул жердин ордуна, Гоголь Чуйда жерде жерибиз бар болчу. Ошол жердин ордуна Түлеев Ташполотко башка жер берилсин деп туруп, шаарга мындай шаарга эметип атат. Жогорку сот чечим чыгарып берип атат. Ошол ордуна башка бир жерден жер берилет. Ошол жер. Ошол жер, ошол жерден Душанбинкада кетип баратсаңар, жанагы эки там турат. Ген прокуратурага жетпей, эки там 9 этаж жаңы салынган. Ошол жерден берилиптир. Бирок мен билгенден кийин биз ошол жерде кайтарып бергенбиз. Мамлекетке? Ошол жерде кайтарып бергенбиз. Аны айтпайбы кайтарылган деп. Билесиңер да мындай бурмалай берсе, бурмалана берет экен да. Ошол эле мен кезде токтомдор чыккан экен. Мисалы, жана айтып атпаймынбы, биз арендага берип оокат кылганбыз деп. Ошо 4 токтом чыгарып турбуз арендага деп, мисалычы. Бирөө жанагы парк любви, мисалы, билесиң тиги свадьбалар өткөрүп. Ошол кезде свадьба өткөрүп, ошол кезде фонтанды алып келип, ошол жерге бирөөгө берип, 5 жылга берип, мисалы, ошол жерде баягы сас болуп жаткан жерди татнака суун алып келип, татнака кылып жасап, мисалы, бирөөнү ошондой жерлерде ошонтип бергенбиз. Бирөө болсо Петрол групп деп берип турбуз, мисалы, ал өзү 2012-жылы шаарга келип өзү өткөрүп бериптир жерди. Ошондой жерлер. Ошентип отуруп, жанагы 21 токтомдун 17си баягы индивидуальный жилищный болуп калат атпайбы тиги. А калгандары баары мамлекеттин балансына кайра келген. Ген прокуратура сотко берип, тигинтип отуруп, бир да жер солго кеткен жок. 21-чинен 17си сизден кийин сатылыптыр. Калган 4 участокты сиз арендага берип, анан кайра келбеди анын баары. Төртөө тең келди. Ал жерге бир мык кагылган жок, бир таш бетон куюлган жок. Ошон үчүн мен айтат элем да. Сиз арендага бергенде жана капитальный строительство болбойт деген условиясы менен да. Капитальный деп бергенбиз. Бирок тилекке каршы, мисалы айтып атпаймынбы, биздин саясатыбыз аренда, анан жер сатуу менен оокат кылганбыз. Башка биздин акчабыз бүгүн миңдеген компания азыр жок. Ошол кезде мисалы налог төлөгөн, а кезде заман башкача болчу 2008-жылы. Тем более кризис болуп калган, мировой кризис, билесиңби? Мировой кризис болуп, биржанын баары итайыр чыгып, биз бул жерде эмнени гана көргөн жокпуз ошондочу. Биздин саясатыбыз ошондой болчу. Жерди арендага берип, анан жерди сатыш, мисалы, жерди бүгүнкүдөй баандай жок. Жерди алган киши жерди бирөөгө жалдырап жүрүп берчүбүз, мисалычы. Анан ошонун баары революция болгондон кийин прокуратура бүт биз иштеген кезде баары сотко берип, 2010-жылы эле август, сентябрда эле сотко берилип, баарын мамлекетке кайтарышкан, мисалычы. Анан тиги эмнеге бүгүн ошол токтомдор кайра чыгып калганда мен таң калам да. Мен ойлойм, ушу мен айткандан кийин мэрия карап туруп, бирсире карап туруп, возможно, изменение киргизсе токтомдон, анткени ал жерлер, ошол токтомдор биз жанагы өткөндө азыркы мэр чыгарбады токтомдор. Ошол токтомдорго өзгөрүү киргизиш керек. Анткени анын баары уже шаарга келген. Жанагы 17 участок боюнча да улар сатылган. Жана айтпадымбы, менден мурун сатылган. Эми буларды азыр суроо болуп атат, бузуш керек деп. Булар мыйзам менен алган, мисалычы. Значит, буларга компенсация бериш керек анда. Анткени
акчасынын баары шаарга төлөнгөн. Вот ошондой маселе да азыр. А негизи мына айтып атасыз, биз жерлерди сатып, аренда кылып, оокат кылчубуз деп. Эми жерлер көп да, өзүңүз айттыңыз, Түштүк магистралдын өйдө жагында бар, башка жерлерде бар. Ошо парктын ичинен берген кандай кажети бар болчу? Ал мындай да, азыркы жанагы токтомдо бул эң туура бир жеринен эң туурасы чыккан, бул жанагы граница аныкталган эмес да. Парктын границасы. Парктын границасы 92 жылдан бери калып калган. Бул эми бирөөлөрдүн кызыкчылыгы болгон да. Мен келгенде, мен билем ошо кезде сен деле көрсөң керек, мисалы ошо жерге парк любви кылып, мисалы Ататүрк парк кургатып ачкан. Мен келгенде жана бактарга солярка, солярканы орошуп, искусственно кургатып ачкан. Суу келбей калган. Ошондо мен бир суроо сурагам, эмнеге суу келбейт десек, ой, илгертен бери тиги комокторду коюп атып, бүт тиги эменин баары, жанагыреки арыктын баары жабылып калган, суу келиш болбойт деп. Анан мен ошондо бир эле тиги уксус начайын алып барып туруп, 12-микрондон жөө басып келдик. Жөө басып келсек, таптатынака арык турат. Бир гана көпүрө жасап коюш керек болчу, тиги ата жанагыреки набережныйдан сол жактан оңго мисалчы. 100 турбаны коюп койдук. И татынакай 3 күндөн кийин татынакай сууну бердик. Мына ошентип биз ошо кезде Ататүрктү сактап калган мен. Бул биринчи, экинчи, мен кезекте Ататүрктүн баарын тегеретте тосконбуз. Билесиңерби? Ататүрк жөн эле мындай турчу. Ататүрк фонтандарды коюп, ошо Ататүрктүн жана центральный аллеясын реконструкциялап фонтандарды, эми колубуздан келишинче ошол кандай акча болсо ошондой жасаганбыз. Мисалы, ошентип биз сактап калганбыз. Анан жана Ататүрк деп атпайсыңбы? Ал мисалы жана 4-5 бас токтом деген, мисалы аны мен именно муну бериле деп айта албайм да. Муну архитектура чыйет. Архитектура чыгып туруп кумиге берет. Анан ал билбейсиң да, кайсыяга парк, кайсыяга берет. Ал өйдө жактарын айтып атат. Биз өйдө жактарын. Паркка мисалы кетип баратсаң, ойлобойсуң ал парк экен деп. Бирок баягы изилдеп жакшылап карап киргенде, акасы жанагы 92 жылдын границасына кирет экен. Бирок ал жердин баары азыр бар татынакка кирген эмеге, тиги мамлекетке келген. Бир гана 17 вопрос, 17 менен суроо болуп атат. Эгерде 17-ни бузабыз десе, анда ген прокуратураны бузуш керек. Туурабы? Ген прокуратура дагы ошо 17 участоктун ичине киреби? Ооба. Ген прокуратура ошол бер жагында турбайбы, ылдый жагында. Мындай баратканда мындай, бул жерде карта бар, көрсөтөйүнчү азыр. Карта сайда калды. Карта. Биринчи жанагыреки эмеден кетип баратканда, мына карта турбайбы? Мынакей элге көрсөтүп коет. Мынакей Ататүрк, мунуреки бул жанагы участок Акаевдин үйү да, мунуреки. Анан мунурекини ген прокуратурага калтырышкан 2002 жылы. Мунунан сатышкан. Мынакей сатышкан. Мунун ылдый жагы Гмайнер. Жанагы школа бар го, мектеп, Гмайнер. Андан кийин ген прокуратура, анан өйдө жагы ачык мисалы. Бул жанагы Токтоналиева көчө барбызбы? Ошол оң бети. Парк сол жебети болуп атпайбы? Бул ылдый жагы жана политехтин мурунку стадиондору тигиндей мындай болуп кете берет да. То есть бул мисалы паркка тиешеси жок да негизи. 92 жылдын планына киреби? Ошол 92 жылына кирет деп ошондой болуп атат да. Мен билбейм анысын. Киреби, кирбейби анысын. Негизи бул Токтоналиеванын оң бети. Сол бети эмес да, оң бети. То есть мына 17 участок сатылган. Бул ошол Токтоналиеванын оң бетине карайт. Асты Гмайнер, мектеп Гмайнер, ген прокуратура, анан биягы мисалы. Түшүнүктүү. Дагы бир суроон журналисттер көтөрдү, жанагы Райым Матраимовдун Чынара Матраимова деген сиңдисине дагы сиз берипсиз участок. Ошол жөнүндө эмне деп айта аласыз? 2008 жылы Райым Матраимовду ким билген? Сен билчү белең? Жок. Мен деле билбейм, мисалы Райым Матраимов. Биринчиден, экинчиден мен саткан жокмун. Дагы жол айтып коеюн, коомчулукка айтып коеюн. Урматтуу шаарлыктар, бул жер жана 17 участок деп атпайбы прокуратура. Дагы бир жолу силерге кайталап коеюнчу. Мен берген эмесмин. Бул 2007 жылы Гор кеңештин чечими менен чыгып,
ошол кезде мына апрель 2008 жылы баары сатылып атат, приказдары чыгып, элдер акчасын төлөп, баары уже элдер уже ошол жерде уже сала башташкан. Анан мен 2008 жылы 18 июльда келсем, 18 июльда токтом чыгарып атса, менде эмне күнөөмү? Эмне күнөө? Айткылачы мисалы. Уже де-факто баары бүтүп калган. Дагы бир суроо, Горкеңештин чечими менен Горкеңеш тапшырма берип, анан Данияр Үсөнов ошол тапшырманы жасаш үчүн жанагы токтомдорду кабыл алды дедиңиз. Азыркы мэриянын канчалык мындай юридикалык күчү бар ушул Горкеңештин чечимин жокко чыгарганга? Аны мен биле албайм, аны мен айта албайм. Аны эми мен ойлойм, ушул бүгүнкү экөөбүз ушул передачадан кийин ким билет, может быть, мэриянын балдарына, юристтерине жетип, может быть, жанагырээк өзгөртүү киргизет токтомдоруна. Анткени ушул 21 токтом, мисалы 17си жанагырээк Горкеңештин чечими менен сатылган. То есть муну мэр өзүнүн колу менен жокко чыгара алмак эмес. Горкеңештин чечими турат, бул бир. Экинчи, жана 5, ар жактан 4 токтом болот атпайбы? Ал 4 токтом уже мамлекеттин балансасында. Аны да изменение киргизип койсо болот. Анткени ал уже мамлекетте, шаардын эмесинде. Ошон үчүн Түлеевке вообще тиеши жок да. Демек, ошондо мен туура түшүнүп атамбы, 17 участокты саткан жоопкерчиликке тарткыла дегенде ошол Горкеңештин депутаттары ким за голосовать эткендердин баарын тартыш керек да ошондо, э? Туура. Абдан мындай жаңы детальдар пайда болуп атат ушул иштин. Мен ойлойм, ошодон кийин мэриядагы, прокуратурадагы, тийиштүү органдардагы жакшылап изилдеп ошол суроону караш керек деп ойлойм да. Негизи сиздин оюңузча ушул парктын тагдыры кандай болуш керек? Эми мен колуман келишинче өз убагында тегеректеп, заборун коюп тегеректеп, мен айтып атпайм, бизде агесте азыркыдай бюджетибиз жок, мисалы, мынчалык акчабыз жок. Азыркы иште менен кийин мурун биз менен иштеген асман менен жердей, мисалы, Горкеңешке бир суроону алып чыгып бекитиш деген бул чоң проблема, мисалы, бул агесте. Анан жана 2 миллиард, 1 миллиард 800, 2,5 миллиард менен аягында 2,8 миллиард менен токтодук, мисалычы, налог чогултуп атты, мисалы. Ал баары болгон акчанын баары эле бизге өнүгүүгө кетпей эле бул айлыктарыбызга кетчү, мисалы. Мен ушул канча Атамбаевдин убагында, мисалы, врачтарга акчаны республикадан берип калган. Ал где-то 801 миллиард сомдун акчасы. Карабайсыңбы? Азыр ошол акчалар өнүгүүгө кетип атат, мисалы. Бизде андай акча жок, жок болчу да. Өз убагында президент Бакиев өзү ошол Ататүрккө барып, карап, көрүп, мына ушундайлар үйлөр пайда болуптур, анан өзү ошондо Ногоев болуш керек, мэр убагы, ошондо айтты эле, ушунун баары сотко берип, кайтаргыла мамлекетке деп. Ошондо көп соттор өттү, ошол соттордун жыйынтыгы эмне болду? Эми мен келгенде уже сот болуп аттыр уже. Сот болуп аттыр. Биз биринчи, экинчи инстанцияны утуп алганбыз. Биринчи, экинчи инстанция. Эми биз агесте баягы уже үйлөр турат да. Анан баягы саясатыбыз жок дегенде ошол үйлөрдүн ээлеринен компенсация алалык деп ойлорубуз бар болчу да, бекер жер тийбей, хотя мамлекетке, шаарга компенсация кылып бер деп. Биринчи, экинчи станцияны утканда мен ошол кезде мен билем, мен өзүм лично электричествосын өчүрткөм Ататүрктө жашагандарга. Баары билет ошол кезде жашагандар. Суусун өчүргөм, баарын өчүрүп салгам. Чыккыла деппи? Чыккыла же төлөгүлө компенсация, комиссия түзөлүк деп. Бирок булар ошол кезде жогорку сотту утуп алышкан. Жогорку сотту утуп алып, ошо менен иш ошо менен токтогон. Демек, азыр Ататүрктө турган кишилер соттун чечими дагы бар экен да алардын тарабынан. Аларда бүгүнкү күндө алардын жогорку соттун чечимдери бар. Утуп алган, бизди утуп алган ошол кезде. Бийлик тарабы дагы туура айтып атат, анткени мурда ким ушинтип мыйзамды бузуп парктын ичинен жер бергендер жоопкерчиликке тартып,
анан башка парктар берилип кетпесин деген дагы мындай бир тренд катары айтып атат да. Ошону кандай ойлойсуз, туурабы? Эми бул кандай десем, мен бул палка, орустар айткандай палка двух концов да. Мисалычы, азыр эми канча 128 токтом деп атабы, эми ал жерде 128 эмес, бир 70, 80, 90 деген үй болуш керек эми. Бул эми килейген бир айыл болуп калды эми. Анан эми аны биринчиден а кезде мисалы мына мен өзүм 21 токтомго жооп бердим мисалычы. Башка мэрлер мисалы кантип а кезде мисалы ошол эле мисалы жогорку кеңештин депутаттары ошол эле ошол кезде Акаев мисалы алып атат. А кезде ошол мэрлер мисалы кандай бердиң десе айтат да мисалы. Мен мисалы ошол кезде президенттер бердирткен деп мисалы. Ар бир өзүн жооп берсин. Жооп бере алса. Мен силерге мына чыгып айтып атам. Мынакей мен 4 токтом бар экен, 4 токтом мамлекетке келди, жери келди. 17 токтом боюнча мен силерге мына айтып бердим. Менин убагым эмес, 2007 жылда мага чейин сатышкан. Мен буга тиешем жок. Юридикалык жагынан да тиешем жок, моралдык жагынан да тиешем жок. Ошол мен өзүм ойлойм, ошол жерди сатып алган элдер бүгүн именно ошол жерди сатып алган элдер. Анткени ал оң жагында турат Ататүрктүн. Булар мыйзамдуу сатып алган. Сол жагы Ататүрк да мен аны тозуп, өз убагында тозуп, сууга алып келип, паркты оңдотуп, тазалатып, мелтелеп жасап койгонбуз. Чоң рахмат сизге, Нариман Ташполотович. Ушинтип келип, ачык маек берип, мэрлердин, мурдакы мэрлердин арасынан сиз биринчи үн каттыңыз. Мен ойлойм, сизден кийин дагы башка кишилер дагы өзүнүн үнүн катып, өзүнүн дагы позициясын айтат. Биздин журналисттин парзыбыз, милдетибиз. Ушундай эки тараптан карап, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүз, мындай жаңы көп иштер ачылды. Ошол жактан ушул Ататүрк парк боюнчагы көйгөй абдан чоң. Азыр мен ойлойм дагы бул жакта айтылып кеткендей ушул сот процесси болот. Ошон үчүн бул теманы биз чагылдырып, жакшылап изилдеп, тергеп, иликтеп карап көрөлүк. Анткени ушундай ким жоопкерчиликке тартылыш керек, кандай ушундай менчикке өтүп кетпесин деген суроолорго жооп беришибиз керек. Анда эмесе биздин эфирлерде калгыла, дагы алдыда ушундай жакшы курч маектер бар болот.